Саламатсызбы, 19 февралдагы маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыз. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жалгыз талапкер болуп 19 февралда бир добуштан Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Ал бул кызматты 2026 жылдын апрелине чейин ээлейт. Кыргыз футбол союзунун жаңы президенти катары менин негизги милдетим биздин ишмердүүлүккө керектүү шарттарды камсыз кылуу болуп эсептелет. Биздин мойнубузда чоң жоопкерчилик жана милдеттер бар. Андыктан ошолорду актап ишке ашырыш үчүн футбол үй-бүлөсү ичинде өз ара кызматташтыкты жана ынтымакты бекемдөө керек, деди ал. Кыргыз футбол союзунун мурдагы президенти Медербек Сыдыков буга чейин Азия кубогунда улуттук курама команданын ийгиликсиз оюнунан кийин кызматтан кеткен. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектеги Ак Кула ат майданынын ордуна Москва Сити жана Ташкент Сити сыяктуу ишкердик борбор курулаарын айтты. Анын айтымында ипподром башка жерге көчүрүлөт. Ошондой эле Жапаров ишкердик борбордун долбоорунун үстүндө иш башталганын кошумчалады. Шаардыктар суктанган, коноктор көрүү үчүн барган архитектуралык ансамбльдер керек, деди ал. Бирок Жапаров долбоордун баасы тууралуу, ага акча кайдан бөлүнөрүн айткан жок. Президент Садыр Жапаров 20-21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Казанга барат. Ал жакта президент киберспорт боюнча келечек оюндары мультиспорттук турниринин ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Жапаровдун Путин жана Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Миннинахов менен эки тараптуу жолугушуусу пландалууда. Жолугушууда тараптар кыргыз-орус кызматташтыгынын, анын ичинде соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана инвестициялык тармактагы маселелерди талкуулашат. Каракол шаарындагы номер 20-28 аскер бөлүгүндө иштеген кенже сержант Жылдыз Асанакунованын кайрылуусунан кийин аскер бөлүктүн командири, анын орун басары, прапорщик жана жеке ишкер камакка алынды. Башкы прокуратура 19 февралда аталган аскер бөлүгүндө текшерүү жүргүзүп, Асанакунованын кайрылуусундагы 5 доомат боюнча мыйзам бузуу болгонун аныктады. Бул боюнча кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, коротуу жана ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү беренелери менен кылмыш иши козголду. Азыркы тапта буга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Буга чейин УКМК жана чек ара кызматы Асанакунованын аскер бөлүгүндөгү зомбулук жана ал жердеги начар шарттар тууралуу маалыматты тастыкталбаганын билдирген болчу. Кыргыз-тажик чек арасынын дагы 1 километр 110 метри макулдашылды. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациясынын укуктук маселелер жана типографиялык жумушчу тобу Тажикстандын Бустон шаарында 18 февралда жолукту. Министрлер кабинетинен сүйлөшүүлөр достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өткөнүн белгилешти. Чек араны тактоо боюнча кийинки жолугушуу Кыргызстанда болору айтылды. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын белгилесе, президент Садыр Жапаров чек ара маселеси 2024 жылдын жазында чечилерин айткан. Баткен облусунун Лейлек районундагы Андарак айылынын 28 жаштагы тургуну айылдашынын унаасын алып, акчасын бербей качып кетүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Андарак айылынын тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал өткөн жылы февралда ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү автоунаасын 265 000 сомго соодалашып алган айылдашы акчасын бербей качып жүргөнүн билдирген. Бул факты боюнча алдамчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат.